Assalamu алейкум. Тақсыр мау үйдің фасады бойынша бір обзор беріп қояйын дедім эле. Ошол бул үйдің бүткөнүнө 1 ай болуп калды, бирок ошо тиги убакыттын жоктугунан тарта албай көлдө жүрүп жаңы эле келдик да. Анан ушундай болуп бүттү. Буюрса баягы үйдүн объему кичинекей болгондуктан тез эле бүттү. Анан өзүбүзгө жакты. Баягы анча-мынча даже уровень салган жокпуз же бир нерсе неметкен жокпуз тиги. Лазер коюп же бир нерсе кылган жокпуз. Кандай турса ошондой урдук. Шубалган эмес беле, шубалган нерсеге эле тарсылатып, чаптап туруп эле тез. Анан уголокторун коюп койдук, бул баягы кийин жеңен кой дегеннен коюп салдым. Атак уголдор деле жакшы эле түшкөн да. Жакшы эле түшкөн. Ошо анча-мынча кичине немелер бар эми буларга, мага алардын не принципиально болду. Баягы даже жанагы берген шубаган нерсеңен бир аз шубап келатып, олардан 1-2 жерден шубадым дагы, анан деле шубалган жок, ал тиякта жатат. Ошондой болду. Полностью фундаменттен бери утепление берилди. Бизге главное баягы үйдү жылуулаш керек болуп калганда, анан биз баягы бирок менен 2 коён атып атабыз да. Ошо утеплениядан тышкары баягы чисто декоративный болуп калды. Үйдүн арты деп биякты тарсылатып эле урдук жөн эле. Кандай турса ошондой баягы фундаменти түздөген эмеспиз, баягы кичине көрүнүп атат фундаменти. Кыйшыгыраак жерлер бар, ошону кандай турса ошондой эле урдук. Откосторун жасап койдук. Анан ошо могул нерседи баягы фундамент кичине чыгып турат да. Чыгып турганда мастика менен эле мазайтып койдук, сонун болот экен. Тез да болот экен, бат да болот экен. Короче, ыраазыбыз. Ошо берки таксыр силерге чоң рахмат. Ошо тез да жасап бердиңер, жакшы болду, баягы ойдогудай болду. Биздин финансыбызга жараша да болду да, мындайча айтканда. Ошо только рахмат силерге. Ошо өнүгө бергиле, жасай бергиле. Мындан ары дагы совет беребиз элдерге, ушундай кызыккандар болуп атат, сурагандар болуп атат. Ошо главное пеноплекс болгонуна кызыктырды да биздичи, пенопласт эмес. Пеноплекс өзүбүзгө жакчу. Ушу